Сабырдуулук жана оору сыркоо. Ким Алла Тааланын азабына душар болбоону жана ырайымына жетип, бейишине кирүүнү кааласа, напсисин дүйнө кызыкчылыгынан тыйсын жана кыйынчылыктарына, кырсыктарына чыдап сабыр кылсын. Алла Таала мындай дейт: Алла сабырдууларды сүйөт. Али Имран сүрөсү. Сабырдын бир канча түрү бар. 1. Аллага баш ийүүдө сабырдуу жана туруктуу болуу. 2. Алла Таала арам кылган нерселерден сактанууда сабырдуу болуу. 3. Кырсыкка, кыйынчылыкка кабылганда, айрыкча кырсыктын алгачкы учурларында токтоо жана сабырдуу болуу. Ким Аллага моюн сунууда сабырдуу жана туруктуу болсо, Алла ага бейиште ар бири жер менен көктүн арасындай болгон 300 даража берет. Ким сабырдуулук кылып, Алла арам кылган нерселерден өзүн тыя алса, кыямат күнү ага 600 даража берилет. Ким бул дүйнөнүн кыйынчылыктарына, балээлерине чыдап, Алла Таала белгилеген адеп ахлак негиздерине көңүл бурса, бейиште ага 700 даража берилет. Ар бир даражанын ортосу жер менен арштын ортосундай болот. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай дегени риваят кылынат. Алла Таала мындай деп айтат: эгер бир пендем башына бале келгенде мага корголосо, ал тилегин тилей электе ага берем. Дуа кыла электе дуасын кабыл кылам. Эгер бир пендемдин башына бале келгенде мага эмес, мен жараткан бирөөгө же бир нерсеге сыйынып, андан жардам сураса, ал пендеме асмандын бардык эшиктерин жаап салам. Акыл эстүү киши бале кырсыктарга сабыр кылып, элге даттанбашы керек. Анткени ошол нерсе аны бул дүйнө жана акырет азабынан куткарат. Эң оор кырсыктар жана сыноолор Алла Тааланын пайгамбарларынын жана олуя пенделеринин башына келет. Жунайд Багдади мындай дейт: кырсык даанышмандарга шамчырак, Алла жолундагыларга эскертүү, момундарга туура жол, акыреттен бейкапар жүргөндөргө өлүм кабарын берүүчү. Момун пенденин башына бале келсе, ыйман артат, тагдырына нааразы болбой, сабыр кылат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтканы риваят кылынган: ким бир түн бою ооруп, ага сабыр кылса жана Алла Тааладан ыраазы болсо, күнөөлөрүнөн энеси төрөгөн күндөрдөгүдөй таптаза болуп арылат. Демек, ооруганыңарда ден соолукту эңсей бербегиле. Хак мындай дейт: кимдин башына 40 күндө бир да жолу бале, кырсык же кайгы түшпөсө, Алланын алдында ал кишинин эч бир жакшылыгы жок. Муаз бин Жабалин радиаллаху анху мындай деп айтканы риваят кылынат: Алланын бир момун пендеси балеге кабылганда, Алла Таала анын күнөөлөрүн жазуучу периштеге калемиңди анын дептеринен ал деп, ал эми оң тараптагы сооп жазуучу периштеге бул пендем жасаган иштеринин эң жакшысын жаз деп буйруйт. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи ва саллям риваят кылынган башка бир хадисте мындай деп айтылат: бир пенде ооруп калганда, Алла Таалага 2 периште жиберип, аларга пендемдин эмне кылып жатканын карагыла дейт. Эгер ал пенде альхамдулиллах, Аллага мактоолор болсун десе, бул сөзү Аллага жеткирилет. Албетте, Алла бардык нерсени эң жакшы билип турат. Алла Таала ошол пендеси тууралуу мындай дейт: эгер пендемдин жанын алсам, аны бейишке киргизүүм, эгер шыпа берсем, анын этин дагы жакшыраак этке, канын дагы жакшыраак канга алмаштыруум жана анын күнөөлөрүн жашыруум. Ал пендемдин менин мойнумдагы акысы. Икая. Исраил уулдарынын арасында адамдык сапаты төмөн бирөө бар эле. Ал күнөө кылуудан баш тарталчу эмес. Аймактын эли анын бузукулугунан тажаганы менен аны күнөөдөн арылтууга да алсыз болушкан. Ошондо алар Алла Таалага дуа кылып, өздөрүн бул балееден куткарууну суранышат. Алла Таала Муса алейхиссалам пайгамбарга вахий жиберип: "О Муса, Исраил уулдарынын арасында бир бузук жигит бар. Аны бул шаардан сүрүп сал.
Анын айынан бүтүндөй шаардын эли азапка кабылбасын дейт. Муса алейхиссалам жигитти шаардан чыгарып, башка бир айылга жайгаштырат. Алла Таала Муса пайгамбарга вахий кылып, ал жигиттин бул айылдан чыгарылышын буйрат. Экинчи жолу сүрүлгөн жигит ээн үңкүргө барып жашоого аргасыз болот. Ал көп өтпөй эле ооруп, жер кучактап жатып калат. Жанында каралашар кишиси жок, топурак жазданып жатып, эгер энем жанымда болсо, мага мээримин төгүп, бул абалыма ыйламак. Атам жанымда болгондо мага жардам берип, каралашмак. Жубайым жанымда болсо, менден ажырап жатканына кайгырып ыйламак. Эгер балдарым жанымда болсо, артымдан ыйлап, о жараткан Алла, өз шаарынан башка бир айылга, ал айылдан бир үңкүргө сүрүлүп, ошол жерден акыретке көчкөн күнөөкөр бечара атабызды кечире көр деп дуа кылышмак деп күңгүрөнөт. Анан Алла Таалага кайрылып, о Алла Таалам, менин үмүтүмдү жана байланышымды ата-энемден жана жубайымдан үздүң. Жок дегенде мени өз ырайымыңан куру калтырба. Алардан ажыратуу менен жүрөгүмдү өрттөдүң. Эми күнөөлөрүм себептүү денемди күйгүзө көрбө деп дуа кылат. Ошондо Алла Таала ал жигиттин энесинин, аялынын кейпин кийген үрлөрдү, балдарынын жана атасынын кейпин кийген периштелер жөнөтөт. Алар анын жанына отуруп ыйлай башташат. Муну көргөн жигит өзүнчө, мына менин энем, атам, жубайым жана балдарым жаныма келишти дейт. Анан көңүлү жайланып, күнөөлөрүнөн арылган абалда дүйнө салат. Бул окуянын артынан Алла Таала Мусайга алейхиссалам, о Муса, баланча жердеги үңкүргө бар. Ал жерде менин бир жакын пендем каза болду. Аны жууп, көмүү иштерин сага тапшырдым дейт. Муса алейхиссалам ал жерге жеткенде, Алланын буйругу менен шаардан айылалган жигиттин жансыз денесин көрөт. Жигиттин айланасында үр кыздар жүрүшкөн эле. Муса алейхиссалам Алла Таалага кайрылып, о жараткан эгем, бул баягы сенин буйругуң менен шаардан да, айылдан да айдап чыгарылган киши эмеспи дегенде, Алла Таала, ооба, бирок кийин мен ага ырайым кылып кечирдим. Себеби ал чын көңүлдөн бушайман болуп мага жалбарды. Эл жеринен, ата-энесинен, үй бүлөсүнөн четте жүрүүнүн азабына чыдады. Анын өлөөр алдында энеси менен жубайынын кейпиндеги эки үр кызды, атасы менен балдарынын кейпиндеги периштелерди жибердим. Алар анын аянычтуу абалына, кайгысына ортоктош болушту. Анткени жалгыз калган карып пенде өлгөндө жер асман ага боор оруп ыйлап турат. Мен ырайымдуулардын эң ырайымдуусу болуп туруп, ага кантип мээрим көрсөтпөй коеюн дейт. Жалгыз жолоочу сапардагы киши. Өлүмдүн босогосун аттаганда Алла Таала периштелерине, о периштелерим, бул киши карып жолоочу, балдары, жубайы, ата-энеси алыста калды. Эгер ал өлсө, артынан ыйлап жоктогон кишиси жок дейт. Ошол учурда улуу жараткан бир периштени ал кишинин атасы, дагы бир периштенин энеси, дагы бир периштелерди анын балдары жана жакындарынын кейпине салат. Алар карып байкуштун өлөөр кезинде жанына келишет. Аларды көргөн бечара кишинин көңүлү жай таап, акыретке узайт. Аны акыркы сапарга узаткан периштелер кыямат күнгө чейин ага дуа кылышат. Улуу жараткандын Алла өз пенделерине мээримдүү, ал кимге кааласа ырыскы берет. Ал күчтүү, үстөмдүк кылуучу деген аятынын баянын мына ушул жерден көрүүгө болот. Ибн Ата мындай деген: пенденин чыныгы мумун болуп болбогону кыйынчылыкта же жыргалчылыкта билинет. Жыргалчылык учурунда шүгүр кылып, башына бале келгенде даттанып ыйлаган киши жалганчы. Эгер бирөө адамдардын жана жиндердин бүт илимине ээ болуп, бирок башына бале келгенде даттана баштаса, ал аалымга илиминин жана кылган жакшы иштеринин эч кандай пайдасы болбойт. Анткени Алла Таала бир худси хадисте мындай дейт: ким менин тагдырыма ыраазы болбосо жана мен берген неиматтарга шүгүр кылбаса, өзүнө менден башка кудай издесин. Вахыб бин Мунаббих
төмөнкүдөй риваят кылат. Пайгамбарлардан бирөө Алла Таалага 50 жыл ибадат кылды. Алла Таала анын күнөөлөрүн кечиргенин кабарлаганда, ал пайгамбар: "О жараткан эгем, сен кечиргидей күнөө деле кылбадым эле го" дейт. Бул жоопту уккан Алла анын мойнундагы тамырларынын бирин тез согууга буйруду. Натыйжада ал пайгамбар түнү менен уктай албай чыкты. Таң агарганда жанына келген периштеге түнү менен тарткан азабын айтып берди. Периште: "Алла Таала сага 50 жылдык ибадат ушул тамырдагы оорунун болбошу үчүн шүгүрчүлүккө да тет эмес" деп жатат деди.